Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жоношалиев Ататүрк паркынын жеке колдорго өтүп үй салынган аймактары кайрадан парктын территориясына кайтарылат деп айтты. Бул канчалык мүмкүн жана кимдердин колуна өткөн парктын жеке колдорго берилүү тарыхы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто журналист, жарандык саясий активист Адил Турдукулов болмокчу. Адил мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Перизат айым. Алгачкы эле суроо ушул, негизи паркты кантип жеке колдорго өтүп Туура, анткени Ататүрк паркын бөлүп жарып, ошол убактагы майлуу бир кызматтарды ээлеген аткаминерлерге мыйзамсыз түрдө бөлүп бергени бул коррупциянын үлгүлүү мисалы деп айтсак болот да. Ошондуктан эгерде ошол Ататүрк паркындагы коррупциялык ошол бөлүштүрүү жокко чыгарылса, эгерде чын эле ошол особняктардын ордуна парк болсо, анда бул азыркы бийликтин дагы коррупция менен күрөшү жөн гана сөз эмес, чын эле ошол фактылар менен иш жүзүндө далилдеп жатат деп так кесе айтсак болот да. Анткени менин оюмча бул Айбек Жоношалиевдин гана демилгеси эмес. Мындай чоң бир кадамга ал жеке президент болобу же Ташиев менен биргелешип жана кеңешип туруп ишке барды окшойт деп менин божомолум бар. Так ошондой ойлойм. Анткени өзүнүн күчү дагы, функциясы дагы буга жетпейт. Анткени ал жакта жашаган адамдар азыр деле көбүнесе ошол саясий, экономикалык биздин мамлекеттин саясий чечимдерине абдан мындай олуттуу түрдө таасир тийгизет. Сөзсүз түрдө ал өздөрүн мыйзамсыз алган жерлерди коргойт, бирок ошого карабай эгерде мыйзамсыздык жокко чыгарылып, мыйзамдуулук болуп, парк элдин кызматына иштеп баштаса, анда башка дагы коррупциялык схемалар чын эле жоюлат деген бизде элде үмүт пайда болот да. Бул кейс Ататүрк парк абдан маанилүү. Эмне дегенде, анткени Бишкектин шаардын четинде көптөгөн баспалар болгон да, алар сөзсүз түрдө мыйзамсыз болот, бирок ал жака аргасыздан адамдар балган да, карапайым элдер. Анткени экономикалык кризис чын эле ошол ар бир конституцияда ар бир жаран бир үйгө татыктуу жана ээ болушу керек деп жазылган. Ошол нормага таянып элдер барып туруп үй кандайдыр бир кичинекей сарай салганга үлгүргөн да. Эми аларды күнөө коюу абдан эле мындай оор. А бирок мынакей абдан бир нече үйү бар, бир нече мүлкү толтура, ошол адамдар ачкөздөнүп Бишкектин чок ортосунда паркты бөлүштүрүп эметкени сөзсүз түрдө жөн гана калыбына келтирбей, аларды дагы ошол мыйзамсыз алган адамдарды, ошолорду берген ошол убактагы чиновниктерди дагы жоопко тартылышы абзел деп мен толук ишенем. Анан бул жерлер 2000-2008 жылдар аралыгында берилиптир. Анан ошол 173 кишиге берилиптир да. Анан алып карасак, алардын ичинде жанагы экс-президент Сооронбай Жээнбеков баштаган көптөгөн адамдардын жогорку кызмат ээлеген кишилерге берилиптир. Бирок бул кийинчерээк башка колдорго өтүп, жанагы сатылып кеткен да. Акысыз алган жерлерди башка кишилерге сатып ийген көпчүлүгү ошондой болуптур да. Ушундай нерседе жанагы жеке менчик маселеси жана мындай мамлекеттин кызыкчылыгы маселеси канчалык мындай бири бирине каршы болот, кимисин сактоо, коргоо туурараак болот? Туура, мен сиздин сурооңуздун жүйөсүн түшүнүп жатам. Бул жерде мындай укуктук коллизия болуп кетпейби жана жеке менчикке дагы мындай таасир этпейби деген суроо коюп жатасыз, кабыргасынан туура суроо. Бирок менин оюмча ошол экинчи, үчүнчү жолу сатып алган адамдар алар алдан ала билишчү да, бул мыйзамсыз жерде турган тилке үйлөр экенин. Ошондуктан алардын өздөрүндө да жоопкерчилик бар да. Кандайдыр бир аларга кенемте берилиши мүмкүн, компенсация орусча айтканда. Бирок толук кандуу компенсация берилбеш керек деп ойлойм. Анткени алар жоопкерчиликти сезген жана ошол керек болсо арам ишке барышкан да. Эми сиз да атап кеттиңиз жанакы тизмени. Бул чын эле бул аткаминерлер жашырганга аракет кылышкан. Бирок бул жерде баса айтып кетелик, журналисттер, мисалы Клоп, биздин команда, Наша права коомдук уюму тынбай бул жөнүндө жазып, маалыматты ачыктап, жоопко тартылыш керек деп, керек болсо митингге чыккандан кийин гана ошондой иштер башталып атат да. Бирок кеч болсо дагы адилеттүүлүк орнойт деп ишенгим
келет абдан. Мгм. Анан Бишкектеги парктар боюнча сиздер дагы журналисттик иликтөөлөрдү жасап келгенсиздер. Анан ошолордун жыйынтыгында буга чейин дагы мындай жоопко тартылган кишилер болду беле, кандайдыр бир аракеттер болду беле? Же бул биринчи жолу ушундай бир резонанстуу чечим болду? Жок, биз мисалы Фучика, Каргачева роща жаштык парктар жөнүндө жасаганбыз. Туура эмес реконструкцияланган артыкча баа менен деп. Анда ошол убакта аны көзөмөлдөгөн акимдер кызматынан кетишкен, бирок жоопко тартылган эле. Жарым жартылай жыйынтык болгон десек болот да. Эми ошондой жыйынтыкка деле ыраазыбыз. Эми мындан кийин ошол Ататүрк парктан кийин бул жакшы бир прецедент болот го деп ойлойм да. Анткени шаардын ичинде дагы башка парктарда дагы мыйзамсыз ошол коммерциялык объекттер турганы анык. Ошол Панфилов паркынан башталды. Анткени мыйзамсыз ошол аттракциондор коюлган, пишпек рестораны коюлган, ошолорду жокко чыганы абдан жакшы нерсе. Анткени бул коомдук кызыкчылык да. Анда мындай колдоп туруш керек да дайыма өзү жарандык коом. Анткени бул биздин кызыкчылыкка дал келет. Ошону ошол нерсе абдан туура багытта иш алып баратат бийлик. Анткени борбор деген борбор деп аталганы менен биздики чындыгында мегаполис эмес, акырындап ошол чоң бир айылга айланып бараткандай таасир калтырат да. Шаардын өнүгүшү парк менен тыгыз байланышкан. Эгерде парктар болбосо, анда экосистема бузулат, климат бузулат, биздин ошол айлана чөйрө дагы шаарда бузулат. Ал мындай абдан көйгөйлүү маселе экенин биз баарыбыз билебиз. Ошондуктан парктар канчалык көбүрөөк болсо, канчалык ал жерде ошол элдер эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, анда ошончолук шаар да өнүгөт. Шаардын өнүгүшү бул менин оюмча демократиянын өнүгүшү деп тең айтса болот да. Бул ар бир жарандын кызыкчылыгында деген ойдомун. Мгм. Анан Бишкекте акыркы жылдары ошол жанагы ар бир стандарттар бар эмеспи? Бир кишиге канча жашыл аянт туура келиш керек деп ошоларды мындай 2 эсе эмес, 3 эсе эмес, 4-5 эсе азайып кеткен деген түштүү маалыматтар бар да. Анан бирок ошого карабай, мисалы, эгер куруучу компаниялар парктын жанындагы үйлөрүн кымбат салышат да, эмне үчүн ушул парктардын өнүктүрүүсү албетте аябай маанилүү. Ошого мисалы азыр бизде жалаң эле мамлекет же болбосо башка Кыргызстандын өнөктөш мамлекеттери жардам берип атат. Мисалы ошол эле Азербайжандын Гейдар Алиев паркы бар, же болбосо Ататүрк паркын Турция колдоп келген Анан ошол тармактарды алып карасак, Кыргызстанда жеке тармактар, жеке бизнес ушундай коомдук аянтчаларды өнүктүрүүдө канчалык ролу бар же болбосо кандай болуш керек? Эми сөзсүз түрдө мамлекет өзү гана каражаты жетпейт. Ошондуктан парктарды өнүктүрүүдө бизнести дагы, чет элдик дипломатиялык корпусту дагы чогуу кызматташып, социалдык мындай абдан мындай ыңгайлуу шартта түзүлгөн парктар болгону абдан жакшы болот эле. Эми мисалы ошол эле Калича Умуралиева городские парки деген атайын ошондой муниципалдык мекеме болгон. Ал ушул жаатта абдан чоң иштерди жасап келген да. Буга чейин парктарды эмнегедир булар киреше таппай турган мындай жалаң гана ошол чыгым болчу жер деген мындай туура эмес түшүнүк кабыл алынып калган да. Чындыгында Калича Умуралиева ошол муниципалдык кызмат түзүлүп атайын ал ошол жетектеп келгенден кийин бул парктар чыныгы элдин элдин мындай эс алуучу жер гана эмес, ошол мэриянда киреше табуучу жай болушу анык экенин мынакей өзү далилдеп берди да. Бирок ошондой жыйынтык чыгаргандан кийин эмнегедир Калича Умуралиеванын бул кызматтан кетирип, керек болсо ошол городские парки деген муниципалдык мекемени жок кылышты да. Бул жерде мэрия толук кандуу ошол коррупциялык схеманы бузууга анча ынтызар эмес экенин белгиси десек болот да. Менин оюмча кайрадан калыбына келтириш керек. Ошол биз да президентке сунуштайбыз ошону городские парки деп бир гана ошол Бишкекте гана эмес, башка дагы ири Кыргызстандагы шаарларды парктарды өнүктүрүү жаатында
өзүнчө бир стратегия, план, концепция болуш керек деп мен толук ишенем. Анткени дагы да баса айтып кетейин. Бишкекти айтпай эле кой, башка дагы шаарлар, алар шаар менен аталганы менен чындыгында эч кандай мындай шаардын инфраструктурасы жокко эсе да. Биз көптөн бери мындай чалдырып келе жатабыз ар кыл шаарларды. Өзгөчө ошол парктардын абалы абдан мындай кейитет. Кир, чачыранды, таштандылар жок, бүт фонариктер өлгөн, бузулган, тескерисинче ошол криминалдын өрчүшүнө алып келген жерлер болуп калган да. Тескерисинче ошол парктар ошол шаарда жашаганга эң негизги мотивациялардын бири да. Ошондуктан ошондой саясат жүрсө абдан жакшы болот эле деген ойдомун. Сиз буга чейин да айтып кеттиңиз, өзүңүздөрдүн жанагы чакан шаарларды боюнча дагы, чакан шаарлардагы албетте негизи бардык шаарлардын өнүгүшү бул Бишкектин мындай мисалы менен башталат да. Кыргызстанда Бишкек эмне кылса артынан ошол эле башка шаарлар кайталап дегендейчи. Анан чакан шаарларда Кыргызстанда негизи эле ушул парктардын абалы жөнүндө сөз кылдыңыз да. Анан ошол коомдук өнүгүү менен, мисалы биз билебиз, атайын изилдөөлөр бар да, коомдун өнүгүү, коомдук жайлардын өнүгүүсү менен коомдун өзүнүн өнүгүүсү, экономикалык эркиндиктердин өнүгүүсү бар да. Кыргызстанда ушул боюнча алып карасак, канчалык бул максатка жетүүгө мүмкүнчүлүк бар? Бул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат азыр? Чакан шаарды айтып калдыңыз. Чакан ири шаар дебей, бардыгы тең ошол шаардын өнүгүшү бир гана ошол муниципалдык кызматтын, мэриянын ошол жердеги шаардык кеңеш менен, жарандык коом менен, массалык маалымат каражаттары жана блогерлер менен тыгыз кызматташта гана шаар өнүгүшү мүмкүн да. Ошону мынакей түшүндүрүүгө биз аракет жасап жатабыз. Анткени сиз абдан туура айтып кеттиңиз, Бишкек шаар дегенде эле биз эмнегедир Бишкекти эле элестетебиз. Чындыгында Бишкекте бүт блогерлер, активисттер да жетиштүү, мындай көзөмөл жакшы эле да. Башка шаарларды карасаңар, анда бул жаатта абдан чоң дефицит бар. Ошондуктан биз дагы ошол чакан шаарларга көңүл бурганыбыз себеби ал жакта бул проблемалар ого бетер көйгөйлүү жана актуалдуу. Муниципалдык бюджеттин кантип бөлүштүрүлүп жатканы, муниципалдык сервистин, кызматтардын канчалык жакшы аткарылып жаткандыгы, ошол канчалык дотациялык нерседен арылайын деп жаткандыгы дагы бул ошондой талкуу жокко эсе да Кыргызстандачы. Бул абдан маанилүү. Биз эскертип кетейин, шаарлар өздөрү полис катары түзүлгөн да Грецияда. Грецияны мындайки демократиянын мекени деп атпайбызбы? Эмне үчүн ошол мекени болуп келген? Анткени полистер болгон да, шаарлар. Элдер келип, ал жерде ошол теңме тең шаарды өнүктүрүүгө кызматташып, анан кийин ошол аркылуу демократия түптөлүп дагы шаарлар өнүккөн да. Ошол эле принцип азыр деле сакталыш керек. Биз эгерде шаарларды өнүктүрөбүз десек, анда биз бирдикте кызматташып, бүт иш аракеттерди жүргүзүшүбүз керек деген ойдомун. Дагы бир суроо, эгер мисалы Кыргызстандагы мындай бардык эле нерсе, бардык эле чечимдер кандай болбосун бул бир саясий өңүттөгү көп каралат да. Ушул парктын жашыл зоналарын кайрадан кайтаруу чечими мындай саясий кайсы бир көйгөйлөрдү жаратпайбы? Бул көйгөйлөр ошол эле мисалы мурдагы саясатчыларга тиешелүү жерлерге болгон бул кандайдыр бир башкача кабыл алынышы мүмкүнбү? Сиз абдан туура айттыңыз. Бул жерде тандалма саясат болуш керек да. Бул жерде кандайдыр бир соодалашуу болсо, анда иштин өлгөнү ошол да. Анда эч кандай жыйынтык болбойт. Мен да сиздин сурооңуздун жообун берип атам. Бул жерде ошону демилгелеп, ошол жерде турган особняктардын ээлери акча берип кутулуп кетпейби деген нерсе бар да. Да. Эгерде андай болсо, анда андай демилгени баштоон деле кереги жок болчу. Мен ишенем, анткени бирдей принцип болуш керек да. Ошол 72 участок болсо, анын бардыгын тең алдыртыш керек. Тети Бакиев бир жолу бульдозерди алдырып келип сындыртпады беле? Ошондой сындыртып, бардыгын тең Орунтаев барып туруп, өзү сындырыш керек да, керек болсо Ташиев менен чогочу көзөмөл кылып. Анткени сөзсүз түрдө буга каршы элдер турат.
бирок көбүн эсе эл муну колдойт деп толук ишенем. Биз колдоп беребиз сөзсүз түрдө. Дагы бир акыркы суроо, эгер Кыргызстандагы ошол жашыл аймактарды өнүктүрүүдө сиз айттыңыз, кайсы бир мындай бул ар бир шаарда мындай чоң шаар, кичи шаар деп бөлүнбөй баарына бирдей мамиле болуш керек депчи. Бишкекте, айрыкча Бишкекте көйгөй көп болгондуктан азыркы учурда Бишкекте Ататүрк паркынан дагы башка парктарда кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуш керек? Сиздер Бул ошол жерде элек парктар. эң негизги көйгөй азыр эме административдик территориалдык аймактык реформадан жаралып жатат. Анткени Бишкек көчөсү чоңойду деп жатышпайбы? Бирок ал жерде ошол айыл чарба жерлери ээлеген жерлер жана жайыт жерлер, алар ошону менен кошо Бишкекке киреби же кирбейби деген маселе турат да. Анткени мыйзам боюнча кирбеш керек. А эгерде кирбей калса, анда алар кандай функцияны аткарат, каяка кетет деген маселе чыгып жатат. Анан дагы биз өзүбүздүн шаардын ичиндеги көйгөйлөрдү чече албай туруп, көптөгөн маселелер чыгып жатпайбы? Мисалы ошол эле жолдор. Анан кийин ооруканалар жетиштүү эмес. Бизде көптөгөн буга чейин жаңы конуштар киргизилген. Ал жерде газ жеткизилген эмес, 70%-тен ашык. Суу жок, канализация жок эсе. Булар мына 20-30 жыл болду Бишкекке киргенден беричи. Ал маселени чечпей туруп, биз ошол шаарды ого бетер 3 эсе чоңойтконубуз. Мен башында айтып кеткендей, биз шаарды ого бетер чоң айыл кылып, ошондой абалга жеткиришибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз эң олу өзүбүздүн Бишкектин ичиндеги проблемаларды чечип туруп, үлгүлүү шаар болуп, анан кийин ошол мисалда башка шаарларды да өнүктүрсөк туура болмокко деп мен ойлоп кетем. Мен учурдан пайдаланып айтып кетейин, мен кыскача айтып кеттим. Азыр Бишкек ошол административдик территориалдык аймактык реформа боюнча жана Бишкектин мисалында биз иликтөө жүргүздүк. Бул жумада чыгат жакынкы. Сиз дагы ошону көрүүчүлөрдү көрүүгө чакырат элем жана реакция кылганга дагы үндөйт элем да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Бишкек шаарындагы Ататүрк паркына 47 гектар аянтты кайра кайтаруу жана бул канчалык мүмкүн укуктук жактарын талкууладык. Бул үчүн бизде конокто журналист, жарандык саясий активист Адил Турдукулов конокто болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып Рахмат барган сизге. мен Феркат Тайпуркан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.